Адал эт кандай болот? Биздин мал доктордун уруксаты менен биз ушул жерге алып киребиз. Шарияттын талаптары боюнча бисмиллахи аллаху акбар деген сөз менен баштайбыз. Ички эти ушул жерге түшөт. Бул жерге эт атайын өзүнүн жанагы эме болот, пленка болот. Көптөр балта менен чапканда сүйөктөр чачырып, ал кезде элдер түшүнбөйт эле, 2009-жылдары. Анан баягы халал деп айтсак, элдер шылымдачу. Адал эт сатып кызматка дайынбыз. Адал эт азыктары кандай болот? Ал үчүн малды соёрдо бисмиллах деп айтып коюу жетиштүүбү? Адал стандарттарына жооп берген эт азыктары адал стандарттарына жооп бербеген эт азыктарынан эмнеси менен айырмаланат? Бул видео материалдан биз ушул жана башка маанилүү суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Түзүлгөнүнө 2 жылдын жүзү болуп калган Кыргызстандагы адал сертификатташтыруу агенттиги жана Лебединовка айылында жайгашкан Торо касапканасынын жардамы менен малды союу процессинен тартып, анын дүкөндөргө эт болуп түшкөнүнө чейинки аралыкты баяндайбыз. Адеп өзгөчө баса белгилеп айтып коюу керек. Адал жол менен табылган адал азыктар менен гана тамактануу ислам дининде ар бир мусулман үчүн парз болуп саналат. Эт азыктарынын эл аралык адал стандарттарына жооп бериши малды туура багуудан башталат. Тактап айтканда, мал адал жана адамдын ден соолугуна зыян бербей турган жем-чөп менен багылуусу абзел. Эми союлуучу малга тиешелүү шарттарды айтсак, малды соёрдон алдын тиешелүү ветеринардык орган жаныбардын дени соо экенин тастыктаган сертификат бериши керек. Мал союла турчу процессте тирүү болушу шарт. Эгер мал алыстан алынып келген болсо, аны союунун алдында жаныбардын эс алып алышына бир аз убакыт берүү зарыл. Андан соң союла турчу мал квалификациялуу персонал тарабынан гумандуу ыкма менен касапканага жетеленип келет. Эми негизгиси мал келгенде бул жерден сырттан мал доктор каралат. Ар бир малдын өзүнүн кагазы болуш керек, справка. Ошонун негизинде кирилет бияка мал доктор текшерет, сыртынан карайт, оорусу бар, оорусу жок. Буту колун текшерилгенден кийин биздин мал доктордун уруксаты менен биз ушул жерге алып киребиз, муустаганга. Касапчы малды кыбыла тарапка каратып, Аллахтын аты менен бисмиллах деп союшу шарт. Бул ритуальный бокс деп аталат. Ушул жерге киргенден кийин кирген мал муусталат. Муусталгандан кийин 6 мүнөттөн 8 мүнөткө чейин кармаш керек, кан агыш керек. Мал деген кыйналбаш керек. Бош жатып кол бутун байлабай, каны толук агып кетиш үчүн ушундай бокстун ичине киргизип муусталат да. Андан кийин шарият боюнча да муусталып аткан малдын көзүнчө башка мал көрбөш керек деген да талаптар бар. Ошого дагы ылайыкталган да, ылайыкташтырылган. Андан кийин бул жерге келип твин рельс деп коет. Ошол рельске эки бутунан илип беребиз. Кийинки процесстерге даярдап беребиз да малды. Бул жерден арткы шерактары кезилип, өйдөккө линияга илинет, кыскараак кылып илинет. Андан кийин тери сыйраган машинкабызга даярдайбыз да. Малды тери сыйраган даярдап беребиз. Ушул жерден биз малды соётурчу касапчыга коюлган талапты да дароо айта кетели. Касапчы эрезеге жеткен, акыл эси соо, малды союу тартиптерин толук билген мусулман адам болуусу шарт. Касапчынын компетенттүү көзөмөл органы тарабынан берилген тастыктамасынын болушу зарыл. Бул тастыктама касапчынын ден соолук, гигиена, санитария жаатында маалыматы толук, адалдап союу эрежелерин билгенин айгинелейт. Жерден төшү ачылып туруп, ушул жерден ички эти ушул жерге түшөт. Ушул жерге түшөт, ичинде жууп турган атайын биздин кызматкерлер бар. Ошолор өздөрүнчө жууп, ар бир малдыкын өзүнчө илинет, ар бир малдыкын өзүнүн нумерациясы болот. Баштыкы анан кийин ошол ички эттеринки бөлүнүп илинип турат. Анан кийинки процесс бизден баягы буканын этин экиге бөлгөн жер.
Бұл ара деп, бұл эме, ара распиловка, орысша айтканда. Ушу жерден 2-ге бөлүнөт. 3-4 секундада бөлүнүп калат. Бөлүнүп, анан кийин ичинен тазалайсыз, жүлүн алынат. Анан кийин моюндагы кан тамырларын баары алынат, тазаланат, ошонун баары алынат. Ушу жерден алынат. Анан кийинки барганда бул душ, сууну аябай катуу напормен чачып жуулат. Бул жерде таразабыз бар. Тараза. Ушул эле эме менен жолчолор менен келгенде таразага тартылат. Таразанын бул жерден баары чыгып көрүнүп турат. Бул тараза. Андан кийин бул жерде ветеринардын көзөмөлдүү посту деп коет ушу жер. Эгерде эт жарай турган болсо, анда холодильникке же алып кетишет эт. Эгерде бирде бир ооруга шектүү болсо, анда бул жерде карантинный эме бар, конфискационный деген. Этти ушул жака киргизебиз. Бул этти анан кийин уже ветеринарлар өздөрүнүн жолу менен эме кылышат да. Жок болушат. Мындан кийинки этаптар холодильниктер. Бизде 2 холодильник, анан 1 морозильник бар. Холодильниктер 0-дон -5 градуска чейин устатат, морозильник -18 градуска чейин устатат. Анан кийинки мына 3 холодильник бар ошо. 2 холодильник 0 до -5 и 1 -18. Анан холодильниктен чыккандан кийин берден четвертоваться этилет, 4-кө бөлүнөт. 2-ге бөлүнгөн баягы малдын тушасы ушул жерден 4-кө бөлүнөт. 4-кө бөлүнөт, анткени бул баягы жүктөгөнгө, эгерде керек болсо упаковка кылганга ушул жерден оңой болот да, чирек 4-кө бөлүнөт. Эгерде вакуумдаш үчүн керек болсо, андай шартыбыз дагы бар. Вакуумдап дагы берсек болот. Бул ачылат. Бул жерге эт атайын өзүнүн жанагы эме болот, пленка болот. Ошо пленка баштыкча болот, ошонун ичине салгандан кийин капкагын жабабыз. Жапкандан кийин бул өзү автомат түрүндө ичиндеги пакеттин ичиндеги желдин баарын сордуруп туруп, вакуум создавать этип туруп, андан кийин даяр болот. Эт азыктарынын эл аралык адал стандарттарына шайкеш келүүсү үчүн мал союлуучу касапкана, анда иштеген адистер жана тиешелүү шаймандарда белгилүү талаптарга жооп берүүсү шарт. Ал талаптар биринчиден санитардык гигиеналык жана коопсуздук нормаларынын аткарылышын шарттайт. Торо касапканасынын мисалында мал мууздалгандан тартып, эттердин таңгакталышына чейинки аралыкта эт жерге тийбей, максималдуу тазалык эрежелерин сактап, атайын система болгон үстүңкү чынжырча менен өткөрүлдү. Баса белгилесек, мындай касапканаларда күн сайын санитардык тазалоо иши сөзсүз жүргүзүлөт. Ар бир өзүнүн турган участогун жууп тазалап, бычактарын санитарный обработка деп коет, ошолордун баарын өздөрү балдар өздөрү кылышат. Анан кийин жалпы баарыбыз жанагы жабдуулар менен колдонуп, ичин баарын жууп тазалап турабыз. Күнүнкүсү санитарный обработка күнүнкүсү, анан кийин антибактериальный обработка деген болот. Ал ветврачтын эмеси боюнча, указаниясы боюнча кылынат. Атайын препараттарды алынат, ошолор менен кылабыз. Бир бычак 30 мүнөттөн ашык колдонууга болбойт. Ал деген стерилизационный деп коет. Бул жерде бычак салгычтар болот атайын. Ошолор ысып турат, ысык суу кайнап турат суу. Ошол жерге бычактар салынат, 30 мүнөт иштегенден кийин 25-20 мүнөт иштегенден кийин балдар өздөрү көнүп калган бычакты салып, башка бычак менен иштегенге ушундай шарт. Бул жерде өзүбүздүн намазкана бар, намаз окуган балдарыбыз бар, намаз окуйбуз. Здесь мы стараемся как бы сводить к минимуму контакт именно человека с мясом. Здесь у нас перед забоем каждый сотрудник проходит, у нас здесь санитарный дисбарьер, называется правильно дисбарьер. То есть вот эти вещи, которые на нас, после забоя, и мы их все моем, есть специальный стенд. То есть моются сапоги специально для сапог, и они сушатся там же, то есть сушатся. То есть фартуки, одежда, все головные уборы, они остаются здесь. Их после работы стирают и затем сушат. То есть как бы это пищевая безопасность.
безопасность, то есть мало ли что, может быть, от человека к мясу, либо от мяса к человеку. Потому что здесь надо, чтобы здоровье наших сотрудников тоже это как бы важная часть дела, да. Мы проходим, моем руки, потом есть специальный раствор, обеззараживается, только потом после этого надеваем перчатки. Санпропускник, он называется санпропускник, да. Бул касапканада малдын этин жууп тазалоодо колдонулган суу атайын бир нече баскычтуу химиялык тазалоо процессинен өтүп, ал кайра техникалык суу катары пайдаланууга жарамдуу болот. Ал эми мал жандыктарынын каны ачытылып, биогазга отун катары пайдаланылат. Касапканада мал союлуп, акыркы этап катары муздаткычка салынып, таңгакталды. Эми бул даяр эттерди эт дүкөндөрүнө алып кетүү керек. Этти транспорттоо жана дүкөндөгү муздаткыч витриналарына жайгаштыруу процесстеринде адал эт адал болбогон тамак аштардан толук бөлүнүп турушу зарыл. Эгер кокус бул учурда эт адал эмес тамак аштарга аралашып кетсе, ал өзүнүн адалдыгын жоготот. Бул Торо касапканасында союлган малдар эми Бакыт эт дүкөнүнө жеткирилет. Аталган эт дүкөнү жарым жылдан бери адал сертификатташтыруу агенттигинин окуусунан өтүп, бүгүн расмий түрдө адал тастыктамасын алуу алдында турушат. Биздин иштегенибизге 13 жыл болду. Быйыл 13 жыл болот. 13 жылдан бери да ушул жерде? Жок, 13 жылдан бери. Мурун ар бир эттин ар бир кесүүнө келдик. Мынтип магазин ачканыбызга 2009 жылы ачып баштадык. 2009 жылдан баштап биз иштеп келатабыз. Мурун чаап иштечүбүз. Жаңы келгенде баягы эмелер менен иштедик. Устукандап. Андан кийин жыл сайын өзгөрүп, жаңылануу болгон сайын, андан кийин азыр уже арага кесип, эмелерге мурун баягы жөнөкөйрөөк болчу да, азыр уже заман баптагыдай болуп жылдан жылга өзгөрүлөт атпайбы. Магазин ачкандан баштап ошо халал деп ачып баштаганбыз. Ал кезде элдер түшүнбөйт эле, 2009 жылдары. Анан баягы халал деп ачсак, элдер шылыңдачу. Бул халал деген биз арам сатабыз да, силер адал сатасыңар дейчү. Анан биз түшүндүрчүбүз, жок, бисмиллах, Аллаху акбар деп согондон кийин ошол эт халал болот, адал болот. Стандартты билчү эмеспиз. Ал кезде ошо бисмиллах, Аллаху акбар деген айтылгандан кийин эле уже болду дейчүбүз. Анан биз бул халал стандартка киришибиз өтө кыйын болду. Көп нерселер требует этилди. Тазалык, биринчиден исламдын негизинде, экинчиден тазалыкка көңүл бурулду. Анан дагы ар бир балдардын ден соолугуна чейин каралып, чынын айтканда билчү эмеспиз. Талант байкен бизге жолугуп халал сертификат алабыз. Бул кезге чейин алгандан коркчубуз. Сертификат алып алгандан кийин ар бир жактан алчубуз. Сертификатты алгандан кийин бул жактан аласың, тиги жактан аласың. Кара Балтадан союп келип калат. Ысык көлдөн келип калат. Анан баягы ишендирет, ишеничтүү кишилер союп келчү. Бирок бизге доказать этилген эме жок болчу да. Ал кезде биз видео эмелер жок болчу ал кезде. Анан көп деле мындай айтымына ишенип эле келчүбүз. Азыр уже элдер бизден азыр халал деп сурап атат. Кыямат күнү жооп бересиңби деп сурайт. Анан ошол суроо бизди баягы кыйнай баштагандан кийин анан биз уже Талант байке менен байланышып, анан ушул кечек бойнуга барып, ошол жактан эметтик да, анан төп келишти да мындайча айтканда. Бул ушул эттер мынакей. Передний часть деп коет, бул кол эттери. Бул бүт колго ара менен араланат. Баягы биз эмне үчүн ара менен аралап атабыз? Көптөр баягы балта менен чапканда сөөктөр чачырап, кээ бир элдерге баягы сөөктү жеп алышы мүмкүн, арганда ошон үчүн полный ара менен кылабыз. Бул тыштык кабыргалары, бул кол эттери, бул жакта төш эти далылары. Эми бул жакта кандай даярдалат, ушул жакты көрсөтүп коелу. Бул жак эттер башталат, мынакей. Ар бир часть-частька бөлүнүп, бул цех ушул жерден даярдалып, дүкөндөргө таркатылат, кафелерге таркатылат, ушул жер элге. Бул жакта биздин балдарыбыз, булар авал этти бузуп, сөөгү жок эт жасап эметишет. Аркы бала эт чабат, кесет. Бул менен мондай кылып аралайбыз. Ар бир кусокту канча граммдап да элдер заказ берет, ошо граммга карата биздин аралайбыз ушул эме менен. Мисалы, мындай кылабыз, элдер заказ берет, курдакка деп.
Анан курдакка мындай кылып өлтүрөбүз. Бакыт мырза алгач ирет Тора касапканасына барганда кайсы бир өнүккөн чет өлкөнүн касапканасына баргандай болгонун жашырган жок. Сырттан киши келгенде сойгон жерибизди көрсөтө алчу эмеспиз. Анткени бул жагыбыз жогорку деңгээлдеги тазалык талаптарына жооп бере албайт эле. Эми азыр касапкананы да көрсөтө алабыз, дейт Бакыт мырза. Эт маселеси эң көйгөйлүү суроо болгондуктан күчүбүздүн көбүн ушул тарапка жумшадык деген Адал сертификатташтыруу агенттигинин адиси Талантбек Эрназаров буларга токтолду. Алгач бул ишти баштоо алдында көп өзүбүз да билим деңгээлибизди көтөрдүк. Малайзияга барып атайын окуп келдик. Азыр учурда да Малайзия менен байланыштабыз. Алар да бизге ар дайым жардам аябай айтып, кепкеңешин айтып турат. Анан ушул көп эмгектин белгиси деп ойлойм. Ушул эмгектин негизинде биз ушундай ушул эт маселеси бизде эң көйгөйлүү маселе болгондуктан көп күчүбүз ушу эт маселесине жумшадык. Анан ушул жыйынтыгы өзүңүздөр көргөндөй эле ушул эл аралык стандарттарга жооп берген касапкана, андан кийин транспортировкасы, анан дүкөнгө келгенде да кардардын колуна тийгенге чейинки аралыкты баарын биз окутуп, үйрөтүп, ушул дүкөндөрдү ушул адалдыктын стандарттарына шайкеш кылыш үчүн көп эмгектерди кылып, бүгүн буюрса жыйынтыгын көрүп турабыз. Биз да өтө кубанычтабыз. Негизи ушул эт саткан эт дүкөндөрдө бир чоң маселеси бар. Баягы мурда калыптанган, өзү эле ушундай болсо керек, тиң болсо керек деп эле калыптанган ой пикирлер менен эле эт сатып келишкен да. Анан биз ошонун баардыгын оңдоо, анысыны кээки жабдыктарын алмаштырып, тазалык жактарын баарын тартипке коюп, этти кантип киргизиш керек, кантип транспортировка кылыш керек, кайсыл жерден союш керек, кандай союш керек, ушунун баарын үйрөтүп, окутуп, алардан экзамен алып, ушундай бир топ убакыт көп кетип калды. Жалган айтып турсам, бир жарым жылдай убакыт өтүп кетти. Ушул бир эле дүкөндүн ушу эттин маселеси ушул тартипке, стандартка шайкеш келтирүү үчүн. Азыркы убакта адал индустрия дүйнөдөгү эң кирешелүү жана өнүккөн тармактардын бирине айланды. Адал индустриясында эт продукциясын өндүрүү тармагында Кыргызстандын потенциалы чоң экенин баса белгилөө керек. Адал тамак аштарга башка динди тутунган керектөөчүлөрдүн көбү диний ой жүгүртүүлөрдөн эмес, тамак аш азыктарынын коопсуздук ченемдеринен улам артыкчылык берип келишет. Анткени электр тогу жана башка туура эмес ыкмалар менен союлган малдардын адам ден соолугуна чоң зыян берери илимий түрдө далилденди. Көрсө, мындай жол менен кыйналып, коркутуп союлган жаныбардын денесине кан, өлүк уусу ылдамдык менен тарайт экен. Баса белгилесек, ислам дининдеги адал арам түшүнүгүнүн башкы максаты адам баласынын ден соолугун жана руханий дүйнөсүн саламаттыкта, аруу, таза кармоо. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, өзгөчө ушул Ош базарынын кардарлары. Ушул биз сиздер менен ушул тарыхый бир учурда сиздер менен кездешип атабыз. Өзгөчө ушул биздин Бакыт мырзага сөйдөгөндө ушул Ош базарына жайгашкан Бакыт эт ордо дүкөнүндө бир жакшы саамалык десек да жаңылышпайбыз. Сөйдөгөндө биз ушул адал сертификациялаштыруу агенттиги ушул дүкөндү официалдуу түрдө ушул сертификат менен ыйгаруу учурунун аземинде турабыз. Анан жеке биздин жалпы жамааттан ишкананын атынан сиздерге кааларыбыз ар дайым элдин кызматында болуңуздар. Ушул адал эт менен жалпы мусулмандарды камсыздап ишиңиздер ийгилик болсун ар дайым. Сиздерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушу биз сертификат алуу өтө жеңил болгон жок. Мал союу жагынан, эт багытын таратуу жагынан бир аз оорураак болду. Бирок ошого чыдап бардыгыбыз кыргыз элинин өзүбүздүн ушу мусулмандардын жоопкерчилигине рахмат. Ушу сертификат берген байкелерге биз окутту, үйрөттү. Мурун биз озеки эле билебиз дечибиз, бирок көп нерсени билбейт экенбиз. Окугандан кийин үйрөндүк. Шариаттын талабы кандай экен, кандай болгондо мал адал болот. Ошонун баарын үйрөнүп, анан кийин сертификат колубузга тийди. Адал эт сатып кызматка дайынбыз.